Саламатсыздарбы, эфирде жаңалыктар анал баруучусу мен Абай Нурбашевиков. Алгач бул күнү катталган окуялардын кыскача түрмөгү. Бүгүн президент Алмазбек Атамбаев өлкөнүн тышкы иштер министри Эрлан Абдулдаев менен чек ара маселесин талкуулады. Премьер-министр Темир Сариев Жалал Абад облусунун Аксы районундагы митингчилер менен жолугушту. Өлкөбүздө чек ара маселесин жүйө кылып, ар кандай чакырыктарды, туура эмес маалыматтарды социалдык тармактар аркылуу тараткандар көбөйдү. Сулайман Тон айланасындагы мыйзамсыз курулуштар маселеси кайрадан көңүл чордоонунда. Бүгүн президент Алмазбек Атамбаев өлкөнүн тышкы иштер министри Эрлан Абдулдаевди кабыл алды. Жолугушууда мамлекет башчысына өлкөнүн тышкы саясий ишмердиги, ошондой эле Кыргызстандын тышкы саясатынын негизги багыттарын өнүктүрүү жолдору тууралуу маалымат берилди. Эрлан Абдулдаев Кыргызстандын улуттук таламдарын коргоо жаатындагы демилгелер, анын ичинде чек ара коопсуздугун камсыз кылуу боюнча жасалып жаткан иштер жөнүндө айтып берди. Президент Алмазбек Атамбаев тышкы иштер министрлиги өлкөнүн улуттук таламдарын коргоо милдеттерин эл аралык укуктук нормаларына ылайык өз маалында жана так ишке ашыруу үчүн тыкыр жана салмактуу мамилени талап кылган проблемаларды конструктивдүү чечүүгө багытталган курсту кыйшаюусуз улантуу зарылдыгын баса белгиледи. Премьер-министр Темир Сариев Жалал Абад облусунун Аксы районундагы митингчилер менен жолугушту. Өз кезегинде Темир Сариев белгилегендей, учурда эки өлкөнүн чектеш аймагындагы түзүлгөн кырдаалды чечүү боюнча сүйлөшүүлөр жогорку деңгээлде жүргүзүлүүдө. Жолугушуунун жүрүшүндө премьер-министр митингге чыккан жарандардын суроолоруна жооп берип, бардык жактарды республикада туруксуз коомдук саясий абалды жаратуучу чагымчылыкка жол бербөө максатында диалогко чакырды. Андан кийинки иш сапарын алкагында Ала Бука районунун тургундары менен жолугуп пикир алмашты. Премьер-министр районго иш сапары менен келгенин себебин түшүндүрүп, чек ара маселелерин чечүү боюнча бардык мамлекеттик органдар өз аракетин көрүп жаткандыгын билдирди. Жамааттык коопсуздук боюнча келишим уюмунун жыйыны Кыргызстандын демилгеси менен өтмөкчү. Анда кыргыз-өзбек чек арасындагы акыркы абал талкуулауларын тышкы иштер министрлигинин басымсыз кызматы кабарлады. Жалал Абад облусундагы Кербен-Ала Бука жолунун чек арадагы тактал элек бөлүгүнө өзбек чек арачыларынын тобу аскерий техникасы менен 18 марттын таңында кирип алган. Аталган аймакта 38 гектар жер тактал элек Кербен-Ала Бука автожолунун 1800 метри ошол такталбаган аймакка кирет. Өлкөбүздө чек ара маселесин жүйө кылып, ар кандай чакырыктарды, туура эмес маалыматтарды социалдык тармактар аркылуу тараткандар көбөйдү. Кызыгы, мындай маалыматтар канчалык деңгээлде чындыкка жатарын тактабастан туруп, катарда интернет колдонуучулар да аны жайылтууга салым кошууда. Атүгүл бул боюнча Ноокат районунда 2 жаран колго түшүрүлүп, бүгүнкү күндө мыйзам алдында сурак беришүүдө. Кененирээк кийинки материалда. Ички үйдөгүлөр каткырса, сырткы үйдөгүлөр жылмаят деген кыргызда жакшы сөз бар. Айрымдар акыркы учурларда угуп айтса, кээ бирлери көрүп айтып, ал эми айрымдары эч нерсени көрбөй да, укпай да туруп жалганды жапыра айтып жаткан учур. Айтайын дегеним, акыркы мезгилдердеги социалдык тармактарда, тактап айткандай классташтар же болбосо Facebook тармактарында жакында моундай окуя болуп кетет экен, же болбосо мындай болуп жатыптыр деген көрүнүштөгү өңчөй маалыматтар чыгып жаткан учур. Биз бүгүн ушул маалыматтарды кимдер чыгарып жатат, аларга биздин күч органдары тарабынан кандай алдын алуу иш-чаралары өткөзүлүп жатат, ушул жөнүндө алдыда сөз кылмакчыбыз. Соңку учурда интернет айдыңында терс көрүнүштөгү маалыматтар тез тарап, элдин башын айлантуу күчөдү. Ал эми анын чын төгүнүн тактабастан туруп, жайылтып жаткан интернет колдонуучуларынын саны да арбыды. Өлкөбүздүн аймагында катталып жаткан соңку окуялар, түрдүү чакырыктар буга мисал. Бул балдар бүгүнкү күндө Ноокат райондук ички иштер бөлүмү тарабынан колго түшкөн. Аларды милиция кызматкерлери сурак кылган учурда жөн эле ойноп тартып койгон элек деп жооп беришкен. Бирок ойлонбой сүйлөсөң, оорубай өлөсүң дегендей. Бул видеону тарткан жигиттердин үстүнөн Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 234-беренеси ээн баштык боюнча иш козголуп, тергөө иштери улантылууда. 299-берене ошондой эле баягы бейбаштык боюнча да андан ары мыйзамда өзгөрүү киргизгенде 299-берененин дагы пункттары ачылган, жанагы ачык түрдө ошондой согушка же баягы бир улуттун намысын тепселеп, бир ошондой бир күч колдонууга чакырган чакырыктар боюнча да жооп беришет.
Ал эми серепчилердин айтымында мындай көрүнүштөрдү убагында ооздуктабаса акыбети жаман болоорун эскертишет. Анткени бүгүнкү күндө өлкөбүздүн социалдык тармактарда жарыяланган маалыматтарга блогерлерге каршы эч кандай мыйзам жок. Ошол себептен өлкөбүздө жаралган мындай абалда кээ бир интернет колдонуучулар оюна эмне келсе ошону жазып элдин башын айлантышууда дейт. Акыркы кездерде интернет порталдарына чыгып жаткан маалыматтар зээнимди кейтет. Себеби ал жерде көпчүлүк блогерлер өздөрүн журналист катары эсептешет да эмнени кааласа ошону жазат. Андан сырткары жалаң чагымчыл видео тасмаларды жүктөшүп, элдин аң сезимин бузушууда. Менимче интернет порталдарды жалпыга маалымдоо каражаттарынын катарына кошууга мезгил келип жетти деп ойлойм. Ошондо ар бир блогерди жоопко тартканга мүмкүнчүлүк түзүлөт. Ал эми укук коргоо органдары болсо бул көрүнүшкө каршы күрөшүү кызуу жүрүп жатканын айтат. Ага кошумча социалдык тармактарга кирип маалымат алган ар бир адам аны окуп башкалар менен бөлүшүүдөн мурда ошол маалыматка анализ жасап чын төгүнүн тактаса деген пикирин айтышат. Акыркы кездерде ошондой диний кастыкты жана улуттук маселелерди козгогон 17 сайт жабылды. Бүгүнкү күндө эскертүүлөрдү да берип жатабыз. Акыркы кездерде көптөгөн мыйзамдарга бизге өзгөрүүлөр кирди. Бул жерде азыр ушул учурдан пайдаланып айтып кетет элем. Ошол социалдык сеттерде өздөрүнүн баракчасына ошол улуттар аралык кастыкты жаратуучу, же бир диний кастыктарды козутуучу ошондой видео материалдар же чакырыктар таркалган болсо буга жоопкерчилик бар. Ошондой эле ошол коюлган материалды бөлүшүп, пост лайк баскандарга дагы бул жоопкерчилик каралган да бул жерде. Ошондон улам азыр ошондой туура эмес бир маалыматтар, терс маалыматтар чагылдырганда аны менен бөлүшкөнгө бир шашпаса жоопкерчилик менен, керек болсо ошол койгон адамды туура түшүндүрүп, бул жоопкерчиликке тартып каласың деп бир токтотуп калса деп жарандардан суранып кетет. Мына ошол социалдык тармактарда жазылып, айтылып жаткан маалыматтарга карапайым калк деги эле шаар тургундары канчалык деңгээлде ишенип жатат же ишенбей эле турушабы? Алдыда биз шаар тургундарынан сурамжылоо кылып көрмөкчүбүз. Жок, ишенбейбиз. Ишенбейсиз, Просто элди Ошо ишенбейбиз. Эмнеге? Эми бул просто эми бакынайда. Муштукатка бакынай жазып коет да. Ишенбейм мен, ишенбейм. Жок. Иногда ишенем, иногда ишенбейм. Ишенгим келсе ишенем. Бизде ишенбейбиз. Кээ биркисине гана ишенбесең, бул мындай слонок кылган эле. Ата ишениш кыйын. Ишенем деп дагы айта албайм. Анан кээ биркилери туура эле болуп калат. Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлиги эскертет. Акыркы күндөрү социалдык сайттар аркылуу улуттар аралык кастыкты козутуучу видео тасмаларды таркаткан учурлар кездешип жатат. Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлиги жана Ош шаары жана Ош облусу боюнча башкы башкармалыгы тарабынан чагымчыл видео тасмаларды таркаткандарды тактоо жана жоопко тартуу боюнча тынымсыз иш-чараларды жүргүзүп жатат. Эгерде социалдык сайттар аркылуу таркатылган материалдарда жана аракеттеринде Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 299 беренесиндеги кылмыштын белгилери такталган болсо, андай чагымчыл аракеттер үчүн жоопко тартылаарын эскертебиз. Учурдан пайдаланып, жалпы жарандардан улуттар аралык кастыкты козутуучу чагымчыл аракеттерге бөгөт коюуга жана андай топторду тактоого жардамдашууга чакырабыз. Өлкөдөгү жаңылыктар менен ыкчам таанышып, билип турган жакшы, бирок ошол жаңылыктын чын төгүнүн билип, анализдеп, андан соң туура жыйынтык чыгара билсек, андан да жакшыраак болмок. Орозбек Шарабдин уулу, Тайыр Мамаджан уулу, Ош Бирим жаңылыктары. Ош шаарында ички иштер башкармалыгынын бөлүктөрүнүн өздүк курамын боюнча саптык кароосу салтанаттуу түрдө өткөрүлдү. Ага Удале 27 март Ош шаардык кеңешинин депутаттарын шайлоо күнүнө карата жер-жерлерге кызматтык бөлүштүрүү жүргүзүлдү. Ага облус боюнча 3000 ички иштер кызматкери жана 2000ге чукул элдик кошуундун өкүлдөрү катышышты. Ички иштер башкармалыгынын маалымат катчысынын айтымында бул оппозициянын иштерине карата жүргүзүлгөн иш-аракет эмес, андыктан коомчулук кооптонбой эле койсо болот. Коомчулуктун өкүлдөрү элдик кошундары турушат. Алар ар бир шайлоо участкасында 5тен милиция кызматкерлери менен биргеликте коомдук тартиптерди көзөмөлдөшөт. Бул иш-чара жылда эле пландаштырылган иш-чара болчу. Жылда 24 мартта өткөрүлчү. 24 мартта курултай өтөт дегенге байланыштуу бул иш-чараны бүгүнкүгө жылдырдык. Бул эл чочубаса деле болот. Себеби биздин өздүк курам жазгы кийимге өтүп жатат. Ошого карата атайын саптык кароо өткөрүлүп жатат.
Бүгін Ош шаарында тышкы саясатты чагылдырууда Кыргызстандагы жалпыга маалымдоо каражаттарынын ролу аталышындагы семинар болуп өттү. Ага түштүк аймагындагы жалпыга маалымдоо каражаттарынын өкүлдөрү катышып, материалды евразиялык тематикага ылайыкташтыруу, түштүк Кыргызстандагы журналисттер коомчулугунун евразиялык экономикалык биримдиктин жарыяндары боюнча маалымат менен камсыз болгондугун баалоо, материалдардын объективдүүлүгүн евразиялык тематикага боюнча талкуулоо, ошондой эле жалпыга маалымдоо каражаттарындагы коопсуздук, аймактарда террористтик актылар менен экстремисттик уюмдар боюнча чагылдыруу суроолору талкууланды. Семинарга Маданият, маалымат жана туризм министринин орун басары Айнура Темирбекова жана медиа серепчилер катышып, журналисттердин суроолоруна жооп беришти. Жоопкерчилик болуш керек ар бир журналистте. Жанагы современный рыноктарда айтып атпайбы, профессиональное порицание деген. Бул ушундай сендей эле журналист башка журналистке айтат, жок сен общий туура эмес, баарыбызга таасир тийгизген маалымат так бербей атасың деген. Ошол саморегулирование деп коет. Азыр бүгүнкү күнү ар бир журналисттин өзүнүн жоопкерчиликтен кетет да. Ушул жоопкерчиликти болуп, ушул Кыргызстан элибизди ойлойн, ушул так маалымат эмес берсем кандай таасир тийгизет деген менен эле ошого азыр таяныш керек. Ал эми кезекти дүйнөдө болуп жаткан окуяларга бермекчибиз. Арыбаңыздар, эфирде чет элдик жаңылыктар топтому, студияда Ныяз Ашматов. Бүгін эртең менен саат 8-9 чамасында Брюссель аэропортунда 2 жардыруу жүз берди. Акыркы маалыматтарга ылайык жардыруудан 17 адам каза таап, 30-дан ашуун адам жарадар болгон. Аэропорттун имаратында адамдарды сыртка алып чыгуу иштери жүргүзүлүүдө. Жардыруу болордон бир нече мүнөт мурда араб тилиндеги кыйкырык үндөрү угулду. Жардыруу абдан катуу болду деп билдирет окуяга күбө болгон жүргүнчү. Учурда Брюссель эл аралык аэропортунда бардык кирип чыгуулар жана сырттан экспорттоо иши убактынча токтотулган. Бельгия премьер-министри эл аралык аэропорттогу жардыруу боюнча ыкчам жыйын өткөрдү. Кырсыктын келип чыгуусу боюнча азырынча маалыматтар жок. Учурда окуянын чоо жайын тактоо иштери жүргүзүлүүдө. Барселонада автокырсыктан каза тапкан студент кыздардын ата-энелери маркумдардын өздүгүн аныктоого катышуу үчүн Испанияга келишти. Иликтөө иштери Тортаса шаарчасында өтүүдө. Маркумдардын аты жөнүн аныктоо иши кыйынчылык жаратууда. Каза тапкан студент кыздар 19 жаштан 25 жашка чейинки 6 мамлекеттин жарандары болгон. Курман болгон 13 адамдын ичинен 7-сү италиялык студент кыздар. Маркумдардын денеси таанып болбой турган абалда. Бул нерсе ата-энелерди оор абалда калтырууда. Биздин жалгыз кызыбыз бар эле. Эми ал каза тапкандан кийин бизге жашоонун кандай пайдасы бар дейт курман болгон Серена Сарацинанын атасы. Каза тапкандардын ата-энесине колдоо көрсөтүү үчүн Тортоса шаарчасына премьер-министр Маттео Ренци келди. Кырсыкка учураган 24 адам ооруканага жеткирилген. Алардын ичинде автобус айдоочусу да бар. Иликтөөлөр көрсөткөндөй айдоочу уктап калгандыгы үчүн автобус кырсыкка учураган. Жарадар болгон 6 адам оор абалда. Каталонияда кырсыкка учурагандарга аза күтүү күнү өткөрүлдү. АКШнын атага кетирген чыгымдары кескин кыскартылышы керек. Бул тууралуу АКШнын президенттигине талапкер республикачыл Дональд Трамп Washington Post гезитинин редакциялык коллегиясы менен болгон жолугушууда билдирди. Трамптын сөзүнө караганда, НАТО АКШ үчүн кымбатка турууда жана өлкө эми бул нерсеге жол бербөө керек. Анын пикиринде НАТО натыйжасыз. Ал эми АКШнын европалык өнөктөштөрү болсо жетишсиз аракет кылууда жана бул нерсе Орус-Украин чыр-чатак учурунда байкалды. АКШ болсо Орусия менен 3-чү дүйнөлүк согушка кептелип калды деп билдирди миллиардер. Ал эми Трамптын CNN-ге берген интервьюсунда ал дүйнө такыр башкача болуп турган бир кездерде ойлоп табылганын билдирип, бул альянсты сактап калуу тууралуу кайрадан карап чыгуу керек. Эгер сактап калалы десек, анда ага кетирген чыгашаны азайтуу керек деп кошумчалады. Кошумчалай кетсек, 70 жыл аралыгында Американын саясатчылары НАТОны негизги чет элдик альянс катары көрүшкөн жана анын ишмердүүлүгү үчүн Вашингтон эң көп каражат бөлүп келет. Бухара, Самарканд жана Хорезм шаарларында бардык үйлөнүү үлпөттөрү бийчилерсиз өткөрүлүүдө. Өзбекстандын салык комитети бийчилерге каршы аңчылык кыла баштады. Мамлекеттик салык комитети артисттерге карата куугунтуктуусун күчөтө баштагандан бери Бухара, Самарканд жана Хорезмдеги бардык үйлөнүү үлпөттөрү бийчилерсиз өткөрүлүүдө. Күбөлөрдүн айтымында Бухара облусунун Галаосио шаарында жергиликтүү милициянын кызматкерлери 2 бийчини үйлөнүү тою болуп жаткан учурда кармап кетишкен. Өзбек салыкчыларынын артисттер үйлөнүү үлпөттөрүндө мамлекеттик лицензия албай туруп өнөрлөрүн көрсөтүп жатат деген билдирүүсү буга себеп болууда. Бул өлкөнүн мамлекеттик салык комитетинин кызматкери өлкөдө үйлөнүү тойлору бийчилерсиз өткөрүлүп жаткандыгын бекемдеп, бирок үйлөнүү үлпөтүндөгү бийге тыюу салган эч кандай мыйзам же чечим жок деп белгиледи.
Бразилиянын түштүк бөлүгүндөгү Париж штатынын аймагынан 400 килограмм салмактагы жылан табылды. Бул тууралуу жергиликтүү маалымат булактары жазып чыгышты. Аталган штатта жүрүп жаткан Белу Монти ГЭС курулушу учурунда узундугу 10 метр, салмагы 400 килограмм болгон анаконданы жергиликтүү тургундар көрүшкөн. Ал эми окуяга күбө болгондор жыланды сүрөткө тартып интернетке жүктөшкөн. Сиздер чет элдик кабарлар менен тааныша алдыңыздар. Кайрадан эфир аркылуу жолугушканча амандыкта туруңуздар. Ош шаарындагы их деп сыналган Сулайман Той ЮНЕСКОнун 2009 жылдын 26 июнундагы чечимине ылайык дүйнөлүк балуу мурастар тизмесине киргизилген. Бул албетте кыргыз журтчулугу үчүн кубанычтуу жагдай. Бирок дүйнөлүк балуулук катары эсептелинген аймактын учурдагы абалы кандай? Сулайман Тоону оңдоп түзөө багытында кандай иш-аракеттер көрүлүүдө? Кесиптешим Кенжебек Маматсадыкова кызык көргөн. Ош шаарынын символу аталган Сулайман Тоо ЮНЕСКонун катарына киргенден кийин бул тоонун айланасын толук түрдө эс алуучу зонага айландыруу талабы коюлган. Бирок учурда бул жерде 560 моундай жеке үйлөр, социалдык объекттер бар. Сол ЮНЕСКонун курамына киргенибизге бир канча жыл болгондугуна карабастан, тилекке каршы бул курулуштардын кайсынысы мыйзамдуу, кайсынысы мыйзамсыз экендиги так аныктала элек. Мындан улам өткөн жылдын аягында өкмөт башчысынын буйругу менен ведомстволор аралык комиссия түзүлүп, тоонун айланасындагы шаарга караган 500, Кара Суу районуна караган 60 объекттин мыйзамдуулугун текшерүү колго алынган. Ага жараша Ош шаарындагы тиешелүү мекеме ишканалардан атайын топ түзүлүп, алар Сулайман тоонун айланасындагы 10 метрге чейин жерди мыйзамсыз ээлеп алуу жана көп кабаттуу имарат куруу фактыларын аныкташкан. Бул болсо ЮНЕСКонун талаптарына каршы келет. Шаарда жайгашкан Сулайман тоонун айланасындагы үйлөр экинчи кабат болбош керек, 2 кабат болбош керек, жалаң 1 кабаттан болуш керек. Жана биз бул Сулайман тообуз алыстан ачык айкын көрүнүп туруш керек экен. Мыйзамсыз кирип келген Сулайман тообуздун чегине кирип келгендердин баарын чыгарып, бул азыркы күндө дагы кичине финанс жактан кыйналып турабыз. Финанс жакта чечиле турган болсо, мына госрегистрдин атайын жанагы чектерди кайрадан тактап чыгыш керек болуп атат. Эреже боюнча Сулайман Тоо жайгашкан аймакты кошкондо 137 гектар жер корукка алынуусу шарт. Бирок азыркы күнгө чейин мамлекеттик каттоо кызматы тарабынан мамлекеттик акт бериле элек. Тоонун балансында болсо 78 гектар гана жер бар. Калган бөлүгү кандайдыр бир себептер менен менчиктештирилип кеткен жана бул боюнча Сулайман Тоо музейи тарабынан бир канча иш сотко өткөрүлгөн. Бирок мындагылардын айтымында мыйзам чегинде мамлекеттик акт берилбегендиктен тоого эч ким ээлик кыла алышпайт. Мыйзамсыз кызыл китеп, менчик китебин алып алган, ошону сот гана чече алат. Сот иштери, процесстери жүрө баштады. Бул курулуштарга каршы 10 жылдын тегерегинде биз иш алып жүрөбүз. Көптөгөн иштер 7-8 жылдан бери сотто. Сотто ийгиликтер болду. Көп мезгилден кийин көп адамдар мыйзамсыз документтерди алып алган. Ал боюнча биз көптөгөн иштедик. Анткен менен мамлекеттик каттоо кызматы мындагылар өткөн кылымдын 40 жылдарынан бери жашап жатканын, анын негизинде тоонун айланасындагы жерлер мыйзамдуу жана ага мамлекет тарабынан кызыл китеп берилгендигин айтышат. Ал эми мыйзамсыз ээлеген жерлерди ордуна келтирүү боюнча түшүндүрүү иштери жүрүп жатат. Бул кызыл китеп деген бул жерге болгон укук. Жердин үстүндөгү курулушуна атайын белгиленген жоболор бар. Жоболордун негизинде курулушка уруксат алыш керек. Ал эми бул корук зонасынын аймагында жайгашканына байланыштуу биз аларга бере албайбыз. Бул жерде орусча айтканда ограничение бар. Сулайман тоонун айланасындагы баш аламандыктарды жөнгө салып, бир багытта иш алып баруу үчүн түштүк аймагында түзүлгөн комиссия бүгүн атайын жыйын уюштурду. Анын негизинде тиешелүү кызматтарга 1 апрелге чейин тоонун айланасындагы курулуштардын мыйзамдуулугун аныктоо тапшырмасы берилди. Кенжебек Маматсадыкова, Улукбек Нарматов, Ош Бирим жаңылыктары. Кыргыз эли мал жандып калып келет. Төрүктүүлүктү асырап, аны көбөйтүүнүн ыкмасын телгертеден эле мыкты өздөштүргөн. Ал эми Тоолу Каракулжа районунда да мал жандыктарын багып, анын асыл тукумдуулугун арттырууну көздөгөн Калилбай Жаңыбаевдин чарбасы менен Улан Мамашеров таанышып кайткан. Чоң үй бүлө, бийик максаттар, бактылуу турмуш, ушундай аруу тилек алга карай кадамдын арты менен Калилбай аганын күнүмдүк мал чарбачылык жумушу башталат. Те Союз кезинен калган чакан мал чарбасын атасынан мурас катары өзүнө өткөргөн. Убакыттын өтүшү менен талыкпаган эмгектин артында жылкы койдун башын көбөйтүп калууга жетишкен. Мал чарбага жакын болуп өстүм, атам чабан болгон. Ошол
Союз малдан бeri şu iştep жаш малда şu tüm günde iştep şu darajaga жетtim. Özüyüz şu Союз tarqagandan keyin mal kılıp ulap kurap şu 500 başka jetkizdim koydu. Жылқыны 40 başka jetkizdim. Каарманыбыз чарбасын өнүктүрүүдө ар кандай шартка туш болот. Мал жандыктарын кароого дыкаттык менен көңүл буруп, мезгилге ылайык дарылоо иштерин жүргүзүп турат. Birinci очурут ветеринарный жакшы караш керек. Уколдорун толук бериш керек. Анан жардамчы да керек. Бу жалгыз мен карай албайм. Балам айрыкча кенже балам карайт. Ошол жардам берет. Анан бир шерик malçı da jardan berет. Mesela bu 500 baş koydu. Özüm жалгыз карай албайм. Ал эми күнү-түнү кара жанын кар чуруп, түйшүгүн тең бөлүшкөн Жеңишбек дагы жаштайынан эле мал арты менен чоңоюп, андагы жумуштун ысык суугуна бышып калган. Эртең менен турабыз, таң атып эле туруп койду, чөп жемин салып айдайбыз талага. Талага айдап, саартан кечке тала да болот. Кышын жайын тала да биздики. Түнү камалат, таң камал айдап чыгып келет. Şu tuğanını alып келип 2-3 gün камайбыз, карайбыз. Козуларын карап коет керкилери. Ушуларды эмгизип, наркөркө кылып карайбыз, чөп жемин берип. Мен минип турган дал ушул ат Калилбай агайдын өзүнүн асыл тукум аттарынын бири десек болот. Ал эми 40ка жакыны ушул эгин талаалара башталганга байланыштуу агытып жиберген. Ал эми төртөөн өзүнүн жумушуна мына ушу койду кайтарууга, күнүмдүк тиричилигине пайдаланууда. Мындай чоң чарбаны кеңейтүү бир эле адамдын колунан келүүсү кыйынчылык жаратпай койбойт. Калилбай аганын бул жааттагы ишине өйдөдө өбөк, ылдыйда жөлөк боло турган бир туугандары колунан келген жардамдарын берип келишет. Бул чарбаны өнүктүрүү үчүн бала чакасы менен, тууган уруктары менен көп жардам, көп иштерди аткарды. Мисалга ошол сарайынын территориясындагы жерлердин бардыгын өздөштүрүп, ага бак дарактарды эгип, коро сарайлардын бардыгын азыркы талапка ылайык жайгаштырып койгон. Мен ойлойм, мындан кийин дагы бул чарбасын өнүктүрүп кетет деп. Үй бүлөнүн ынтымагын берекесин арттырып, ак дасторкон үстүнө чогулткан каарманыбыздын жубайы Айнаш эженин орду ополтоодой 4 уул, 1 кызды татыктуу тарбиялап, бардар турмуш кечирүүсүнүн сыры жолдошунун баштаган ишин колдоп кубаттап турганында. Биз жолдошум экөөбүз жашыбыздан эле мал чарбасында иштеп эмгектенип жүргөнбүз. Ушул талада айылдагы балдар бардыгы талага иштеп эмгектенебиз деп кетишет. Ошо талага барбай эле ушул айылда деле эмгектенип ушул орозгерди тапса болгудай. Барга шүгүр, жокко канаат келтирип, суктанаарлык турмуш кечирип келе жаткан Жаңыбаевтердин үй бүлөсүнө мындан артык ынтымак жана бактылуу турмуш каалайбыз. Улан Мамашеров, Эмилбек Каныбеков, Тайыр Аматжан уулу, Ош Прим жаңылыктары. Сиздер Ош Прим жаңалыктарын көрдүңүздөр, ал да ММК-демдеги жана абарай менен таанышабыздар. Элеми жаңалыктардын толук чыгарылышын Ош Прим KG сайтынан көрсөңүздөр болот. Саламатта болуңуздар.